Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. КТРК Спорт телеканалы кайрадан түз эфирде арена программасы менен уланат. Бүгүн жума күнү жана кызматыңыздарда мен Нурсултан Турузбеков болом. Ал эми студияга конокко келген инсанды тааныштыра турган болсом, баарыңыздар үчүн абдан кызыктуу эфир болот деген ишенимим бар. Себеби калың журтка Акаю деген айман аты менен белгилүү болгон кыргыздын жоон билек эт жүрөк мушкерлеринин бири Мыктыбек Мамасалиев бизге келип отурган маалы. Саламатсызбы, куш келипсиз. Бүгүн буйруса 50 мүнөттөй аралыгында сиз менен абдан жакшы маек курабыз деген ишенимибиз бар. 2018 жылдагы биринчи расмий жолугушуу деп дагы айтсак болот эл менен, себеби КТРК Спорт телеканалы жалпы Кыргызстанда чагылдырылат, көрсөтүлөт. Демек, ал жактан бардык эл бизди көрүүдө деп айтсам дагы жаңылган болбойм. Эфирибизди баштай берели, анын расмий бөлүгүнө өтөлү. 2017 жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду? 2017 жыл спорт жагынан караганда жаман деп да айта албайм, жакшы деп да айта албайм. Орто жылдардан болду. Эми жашоодо жакшы жылдардан болду. Сиз 2017 жылы байкашыбызча, билишибизче болгону 2 гана беттеш өткөрдүңүз профессионалдар арасында. Ошол беттештериңиз тууралуу айтсаңыз. Февралда Бразилия менен Екатеринбургда беттеш. Бразилиялык мушкерме. Экинчи боюм Юрий Просенко менен. Декабрдын 9-унда Бишкек шаарында болуп өттү. Албеттешиңиздин бирөөсүндө жеңишке жетиштиңиз, экинчисинде жеңил узасын тартып калдыңыз. Көпчүлүк азыр кызыгып турган болуш керек. Балким сизге өздөрүнүн дагы көрүүчүлөр сурооосун берсе, андан кийин жооп бересиз деген ишенимим бар. Айрыкча көбүрөөк суроолор ошол украиналык мушкер менен болгон беттеш жөнүндө болушу толук ыктымал. Эми мен ошондо ойлоп жатам да, анан эмне үчүн 2017 жылда ушунчалык аз беттеш өткөрдүңүз? Болгон 2 беттеш. Бул менин оюмча өтө аз болсо керек, себеби башка мушкерлерди алып карай турган болсок, бир жылда мен бир мушкерди билем, 7 беттеш өткөрдү да 2017 жылда. Эми анын баарында тең жеңишке жетишкен жок албетте, бирок ошондой көп беттеш өткөрдү. Сиз эмне үчүн аз өткөрдүңүз? Мен 2 жылдан бери жаракатыма байланыштуу бойлордон баш тартып жүрөм. 2017 жылы ошо 2 жыл болду жаракаттын байланыштуу ошол бойлордон баш тартып чыга албай жүрөм. Буйруса эми жаракатым жакшы болуп азыр. Эми буйруса 2018 жылы бизди көп беттештер күтөт. Буйруса көп. Дароо эле ошол тууралуу сөз козгогум келип турат да. 2018 жылдын башталышында эле Москвада сиздин беттешиңиз болот деп калдык. Кимге каршы болот? Кайсы мелдеште ошол? Азыр февралда болот деп аткан. Бул азыр чечилбей жатат. Февралдын ичинде болот. Бирок кайсы айда ким менен белгисиз. Анан былтыр дагы сиз ушул жерге келгенсиз, арена программасында Адилет Темирланов аттуу кесиптешим менен маек кургансыз. Анан ошондо сизге суроо түшкөн болчу. Белатордон сизге сунуш болуптур, кандай болуп атат, сизди ал жактан көрөбүзбү, океан ары жагынан деген суроолор болду эле. Анан сиз азырынча баары сүйлөшүүлөр гана жүрүүдө, кийинчерээк жооп берем деген болчуңуз. Мен айтпадым, жаракатыма байланыштуу 2 жылдан бери жаракатыма байланыштуу бойлордон баш тартып жүрөм. Көп эле жактан Белатордон келип атат, чоң организациялардан келип атат сунуштар. Мен баш тартып буйруса эми 2018 неме түшөбүз. Анан ошол Белаторго сизден баягы сунуш сизге келип түшкөндө сиз аны кайтарып койдуңузбу? Кандай? Демек, дүйнөдөгү рейтинги жагынан 2-нчи орунда турган өтө чоң уюмдан сиз баш тарттыңыз, жаракатыңызга байланыштуу. Өтө өкүнүчтүү албетте. Эгер деле сиз ал жакта беттеш алып барып калганыңызда, бул жалпы кыргыз эли үчүн буйруса жакка да барабыз. 2018 пландар көп. Буйруса жакка да барып калабыз. Азыр деле сунуштар барбы? Сунуштар келип атат, азыр деле сунуштар келет, тынбай эле.
анан эмне үчүн могу акыркы учурларда сиз GFC менен гана чектелүүдөсүз деген суроолор бар да. Азыр гана алга жооп бердиңиз, бирок Кыргызстанда GFC эле эмес, дагы башка бүткүл дүйнөлүк эртаймаш федерациясы, Nomad Fights аттуу белгилүү уюмдар бар. Ошол жакта баягы жок дегенде Шердокту жаңылап туруш үчүн беттеш өткөрүп турсаңыз кандай болмок? Мен өткөрүп турса болот, бага чейин өткөрүп келгем. ВФК дагы чыгып, өзүбүздүн Кыргызстандагы башка уюмдар менен деле чыгып жүргөм. 2018 ВФК чыгам буюрса. Ойлоруңуз бар? Ойлор бар. Акыркы мезгилдерде көп баягы суроолор болуп кетти. Белгилүү өзбекстандык Азия Аюс аталган Мурат Хантураев менен беттешет экен, анан беттешпейт экен деп суроолор, сөздөр жүрүп, акырындан биз уктук, Хантураев сиз менен боло турган беттештен баш тартыптыр деп. Ошол канчалык деңгээлде чын? Бул чын. Бизде Айбек, главный тренер Айбек Мусаев GFC'ге айткан, Хантураевдин тренерин айткан. Машыктыруучусун. Анан жообун кийинки жума айтабыз, 6-күнү айтабыз деп 10 күн күтүп, 10-чу күнү анан ответ келди. Бул бойго урушпайбыз деп. Чыкпайт, Мурат чыкпайт деп. Эмне себептен экени белгисиз. Болгону көпчүлүгү ошентип суроо беришти, анан кийин Хантураев ошол VF Global 10 мелдешинин алдында андай сунуш болгон эмес. Ар кандай блогерлер ушундай туура эмес сөздөрдү чыгарууда деген пикирин калтырды да. Мен дагы ошол пресс-конференцияда болдум. Демек ал жерде бир аз баягы абалдан качып кетиши үчүн гана ушул сөздү айтып койгон болушу мүмкүн. Бул GFC'ге чакырганыбыз чын. GFC'ге чакыргансыздар, сиз менен беттеш болмок. Эгерде келсе. Дагы бир жолу урматтуу мекендештер, сиздерге кайрылуу өтөлү. Биз түз эфирдебиз. Студиябыздын номери 0312 65 66 02. Байланышка чыгып, биздин бүгүнкү коногубузга өзүңүздөрдүн кызыктуу, өзүңүздөрдү кызыктырган суроолоруңуздарды берсеңиздер жарайт. Анан кече күнү сизди конокко чакырабыз деп биз ошол Instagram баракчабыздан атайын ошол көрүүчүлөрүбүзгө суроолоруңуздар болсо калтырыңыздар деп айткан болчубуз. Ошол жакта кээ бир көрүүчүлөрүбүз кыска суроолорун калтырып кетиптир. Ал жактан айта турган болсок, Акаю деген атты коюшта ким ойлоду эле жана эмнеге мындай деп койдуңуз деп айткан экен. Атлет Орозов деген көрөрманыбыз. Ушул суроого жооп бере өтсөңүз. Мен ар дайым эле айтып жүрөм, бул Акаю деп 2008 коюлган тренерим. Биринчи тренерим мен бокстан Исманов Абдан деген тренерим. Бокста жүрүп, анан 2008 Чолпонда да Евразия болуп калган, ошо эрежеси боюнча. Ошол жерге келип, ар бир мушкердин кайманаты болот экен, анан аттарды айтып атат. Бир топ аттарды айткан, анан жок деп отурам, Агаю дегенде макул болуп, Агаю жаккан. Ошодон бери. Жөн эле Агаю деген ат жагып калды, анан ошо коюп койдуңуз. Агаю бул биз билгенден аюулардын эң чоңу. Сиз дагы баягы мушкерлердин арасында эң чоң болсоңуз керек да балким. Ошон үчүн дагы коюлуп калган болушу толук ыктымал, Анан ошол жакында гана биз көрдүк, Бишкек шаарында жайгашкан спорт ордосунда украиналык Юрий Проценко менен беттеш болду. Ага кандай даярдыктар болду эле? Сиз беттеш алдында эмнени күттүңүз эле жана эмне орун алган жок сиздин оюңузча? Даярдык абдан жакшы болгон. Бойдо баары ойдогудай кетип аткан. Анан биринчи раунд уткам, ойдогудай кетип аткан. Экинчи раунд ошол мен катачылыгыман пайдаланып кетти десем болот. Демек, ал ошол нерсени күттү сиздин катачылыгыңызды, ошону күтүп беттеш алып барып, анан ошонун негизинде утуп кетти деп айтсак да жарашат. Бул күтүлбөгөн жерден болуп кетти бул нерсе. Эми
бойдо кандай болуп кетет. Ооба, спортто бүт эле спортто ошибка кылып кичине жерден ката кылып койсоң, ооба. Көзүрмемчилик, катачылык бул жалпы ойлогон ойду баягы бууп же бузуп салышы толук ыктымал. Ал нерсеге биз толук түрдө кошулабыз. Анан ошол жерде ошол эле беттешүүндө биз бул жактан да көрөрманыбыз суроо салган экен. Реванш болобу ошол украиналык менен муш деп жазыптыр да. Реванш болот кийинки 2018-жылы. Муктубек мырза, эгерде сизге оор тийбесе, бизге чалып жаткан көрүүчүбүз бар экен, анын суроосун кабыл алып, андан кийин сөздү улантсак. Урматтуу көрүүчү, биз сизди угатабыз, куш келипсиз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере берсеңиз болот. Мен Элмурат Кызылкия шаарынан. Жакшы. Муктубек Мамасалиевди мурдатан таанып көрүп жүрөбүз. Аябай Кыргыздын эң күчтүү мушкерлери деп эсептейм. Ооба. Ошондон бир суроом. Процентке мен кайра реваншка чыгабы экен. Жакшы. Жакшы, сурооңуз азыр эле берилген болчу. Сиз дагы аны толуктап өттүңүз. Рахмат бизди көрүп жатканыңыз үчүн жана байланышка чыкканыңыз үчүн. Кайрадан сурооңуз болсо, биз сизди тосуп алууга даярбыз. Анда сөзүңүздү эле жыйынтыктап койсоңуз болот. Реванш болот. 2018-жылкы жыйылышка чакырабыз. Буюрса, ошол жерде реванш. Кайра эле ушул жылдын аягында. Кайра эле Бишкек шаарында, спорт ордосунда. Абдан жакшы. Эми дал ошол Юрий Проценко менен болгон беттештеги урунттуу окуяларга, урунттуу учурларга биз кыскача ошол урунттуу учурларды топтоп кыскача видео жасаган болчубуз. Ошону көрүп, андан кийин дагы ал беттеш тууралуу кыскача оюбузду айтып өтсөк. Азыр мына бул жерде Муктубек Мамасалиев биздин бүгүнкү студиядагы коногубуз. Атагына чыгып келе жаткан маалы. Кандай сезимдер болду? Мен көрдүм, дээрлик 3000 көрөрман барды жепсиз деп. Сезимдер чындыгында бул жерде өзүбүздүн үйдө, өзүбүздүн жерде жоопкерчилик абдан чоң болчу. Эми ар бир спортчу рингке чыгарда утам деп чыгат. Утам деп чыккан. Ошондой эле сезим болгон. Ошондой эле. Кадимкидей эле сезим деп айтсак дагы туура болот, Жалпы калың журт 3000 көрөрман, анын сыртында бүт Кыргызстан турган. Себеби кичине болсо телевиденияда иштеп калсак дагы бизден сурап калат экен. Эмне болду? Акайы эмне жеңдүү? Агайы эмне болду депчи. Агайы качан чыгат? Агайы мына 9-да чыгат деп жүрдүк. Анан ошол күнү дагы бизге телефон чалуулар болуп атты. Силер ошол жакта болушуңар керек. Кандай болуп атат беттештер? Агай утту депчи. Азыр чыга элек, мына азыр чыккандан кийин айтып коебуз деп эме болуп аттык. Анан интернет деген азыр аябай бат кыймылдайт экен. Биздин жолубузга чейин эле белгилүү болуп кетти. Өзүм катачылыгыман утулуп калдым. Утулуп калсам дагы мен элиме, көрөрмандарыма ыраазычылык айтып кетет элем. Пайдаланып бүт колдоп, кубаттап турушту. Колдоп кубаттаган бул спортсмен үчүн абдан жакшы албетте. Жакшы. Азыр мынакей бул жаңылбасам 1-раунд. Сиз атаандашыңызга караганда бир топ активдүү кыймыл аракеттерди жасап, көп соккуларды узатуудасыз. Проценконун бир сапатына баа берсек жарашат экен да, сиздин абдан кубаттуу соккуларыңызды ал баягы кабыл алып дагы ушул өзүнүн ордунан кулаган жок. Башка мушкер болсо сиздин оюңузча кулайт беле? Чындыгында эки бот точно тийген жок. Тамай тийбей калды. Башка тиятты, бирок удар көтөрөт экен. Соккуну абдан жакшы көтөрөт. Анан кийин ошол эле бир көрүүчүбүз жазыптыр, эмне үчүн партерде эч нерсе кылган жок депчи. Эми Проценко менен болгон беттеште эмне үчүн
эч кандай эмени партерде жасай албады, партерге даярданса болмок да өзүнчө деп жазыптыр да. Эми албетте бул суроону кайсы бир деңгээлде биз туура да кабыл алсак болот. Себеби партерде чындыгында беттеште сиз аны тургуза албадыңыз. Эмне үчүн? Партердин ушул күрөш жагынан азыр басым жасап, ошо күрөш жагын Үйрөнүп атасыз. үйрөнүп атам. Анан ал жерде өзүм айтпадымбы, катачылык кетип алып. Башым тартканда ошо плотный кирип калды да. Башыңызды баягы акыркы экинчи раундда баягы беттеш бүтөрүнө аз калганда сиз бир тарттыңыз, аны ошол жерде чыгып кетмек да балким. Ошол жерде чыгып кете албаган. Ошол жерде Чыгып кеткенге мүмкүнчүлүгүңүз бар экенин кийин беттештен кийин көрдүңүзбү? Же жок экенби? Каерден чыгып кетиш кыйын Мүмкүн эмес. Проценкону көрдүк, чындыгында абдан оор мушкер экен. Башка мушкерлер менен Орусиялык көптөгөн уюмдарда беттеш алып барат экен, анан ушунчалык бат-баттан беттеш өткөрөт экен да бул мушкер дагычы. Себеби баягы чакыруу таштаган жагынан баш тартпай турган мушкерлердин бири экен да. Эми жакында гана бизге маалымат түштү. Жакында март айынын башында же февралдын аягында буюрса Вев Global 11 мелдешинде Жээнбеков менен беттеш өткөрөт деп. Тилек Жээнбеков аттуу дагы биздин мушкерибиз бар. Ал беттеш кандай болот деп ойлойсуз? Бул беттеш жакшы болот, кызык болот. Тилек Жээнбеков мен Муктубек мырза, дагы сизден кечирим сурайбыз. Бизге байланышка чыккан көрүүчүбүздү күттүрүүгө биздин акыбыз жок, балким анын бирдиги кетип жатат. Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп атабыз. Куш келипсиз. Алло, угуп атасызбы бизди? Бизге жакшы эле байланышка чыгып, бирок байланыш жакшы болбоду окшойт. Натыйжада суроосун бере алган жок, кайрадан чыгат деген оюм бар. Сөзүңүздү улантып берсеңиз жарайт. Бул беттеште 25 февраль Тилек Жээнбеков менен чыгат. Тилек Жээнбеков утат, буюрса утат го дейм. Ал дагы сиз сыяктуу көбүрөөк жок, партерден дагы, күрөш жагынан дагы, стойкада дагы Тилек азыр жакшы. Тилек азыр жакшы. Ал дагы ушул бокс жагында чыгып жүрөт. Кыргызстан чемпионаттарынан көрүп калганбыз. Сиз дагы бокс жагында чыгып жүргөнсүз. Тилек Жээнбеков менен чыктыңыз беле беттешке? Неден? Бокстан. Бокстан Тилек Жээнбеков жакын эле баштады. Кийин баштады. Мен сборный командада 6 жыл сборный командада жүрдүм бокстан. Көпчүлүк балким билбеши мүмкүн бул жөнүндө. Биз дагы бир жолу сизди айтып өтөлү, бокс боюнча Кыргызстандын бир нече жолку чемпионусуз. Жана ошондой эле Кыргызстандын спорт чебери болуп эсептелинесиз. Бокстун абалы бүгүнкү күндө кандай Кыргызстанда? Бокстун абалы бүгүнкү күндө эми азыр жакшы болуп келатат. Өнүгүүдө деп айта аласыз, азыр өнүгүп келатат эми. Азыркы ушул бокстагы мушкерлерге сиз чыга турган болсоңуз да, сизде мүмкүнчүлүк барбы чемпион болууга? Мүмкүнчүлүк даярданыш керек, мүмкүнчүлүк бар. Ар бир нерсеге даярданыш керек. Олимпиадага баруугачы мүмкүнчүлүгүңүз? Бокстан олимпиадага чындыгында мен бул ММАге өткөнүмдүн себеби дагы бокста жүрүп за границада кыйыныраак болуп калды бокстан. Анан боксту таштап бойгоп. Бокска азыр кайтып келүүнү таптакыр кыялданбайсыз, ойлонбойсуз, Жок, пландарым бар. Ал эртең 2018 бокска дагы чыгып көрөсүз. Себеби сизди биз абдан жакшы билебиз. Орусча айтканда ударник деп коет. Кыргызчасы соккуларыңыз абдан катуу. Балким баягы кыргыз эли көптөн көксөп жүргөн баягы Олимпиада байгесин сиз алып келмексиз. Балким Азия чемпионатында ийгиликтүү болмоксуз. Билебиз, бүгүнкү күндө Өзбекстан, Казакстан абдан күчтүү командалар болуп эсептелет бокстан. Ал жактан сунуш болду беле сизге ушул бокс боюнча келип бизден машыгып, бизден чыкпайсыңбы деген? Бокс боюнча болгон эмес сунуш. ММА боюнча? ММА боюнча сунуштар болот.
Проценко менен болгон беттештен кийин сизге дароо кандай ой келди? Дароо реванш кылам деген ой келдиби же? Мен реванш кылам деген ой келди, анан ошол өзүмдүн катачылыктарым үстүнөн Иштешим керек экен деген ой келди. Тренировканы дагы күчөтүшүм керек экен. Мага бул наоборот эме берди десем дагы болот да. Стимул, Стимул берди десем дагы болот. Жакшылап даярданып, жакшылап беттеш өткөрүүгө түрткү болду деп айтсак дагы жарашат. Эмки бойду буюрса утабыз деген ушул. Эми Проценко менен буюрса эмки жылы мушташам деп эдиңиз анан кандай тактика колдонот элеңиз ошол беттеште? Быйылкыдай эле болобу же башкача тактика менен чыгасызбы? Тактика бокс эле ойноп коюш керек болчу. Кечээ деле дистанция мен ошол баягы ушу отказ кылат, баш тартат бойдон деп тренерин карасам, тренерин алып турат, анан уже бой аз отказ кылат деп калгам. Баш тартат бойдон деп. Биринчи раунд эле. Биринчи раунд эле. Соккуларды көп жегенден кийин, Бирок анан кийинкиде уже кечээкиде деле бокс ойноп коюш керек эле, дистанцияны кармап бокс менен утулса болот эле. Анан мен дагы кошумча суроо берип өтөйүн. Дагы өзүңүздүн оюңуз боюнча канча жыл ММА'де жүрөсүз? Мен ММА'де жүрөм. Бул спорт деле өзү 35ке чейинби? Ооба, албетте. 40ка чейинби аягын көрөбүз. Анан бизде мына Азияда, өзү Европада 30дан ашкандан кийин ушул спорт жагынан 40ка чейин, 30дан 40тын ортосунда күчкө толдук эми кылыш керек деп Европада ошондой экен да. Анан бизде баягы 30га чейин эле кылып, анан 30дан кийин жашоого байланыштуу 30га чейин эле неме кылса бир 30га чейин эле го бизде. 30га чейин эле 30га чыккандан кийин анан болду. Мен оюмча сиз 35ке чейин профессионалдуу спортто болосуз. Бул эң биринчиден бул спортсменге ден соолугу жакшы болсо чыга берсе болот. 40ка чейин чыкса болот. Анан баягы көпчүлүгү эле мисалы футболдо жүргөндөр Мессини же Роналдуну кумир тутушат дегендей, волейболдо жүргөндөр дагы күчтүү волейболчуларды, хоккейде жүргөндөр ошондой эле. Анан ММА'де жүрөсүз, сиз кайсы мушкердин алып барган беттешин абдан жакшы көрөсүз? Бул эми жалпы дүйнөлүк мушкерлерди алып караганда. Мен кичекеймен өзү Эмельянканын боюн көрүп, ошол эрежеси урушка кызыгуум арткан десем да болот. Ошол Эмельянканы көрүп, ошонун бойлорун көрүп, абдан жакшы мага. Абдан жакшы. Демек, дал ошол мушкерди сиз стимул берүүчү мушкер катары баалайсыз өзүңүзгө. Абдан жакшы. Эми бизде кыскача рубрика бар, билетсиз деген. Бул жерде мен сизге 6 суроо даярдап койгом атайын. Дал ошол 6 суроого өзүңүзгө жакканын гана тандайсыз да бул жерде. Мен оюмча түшүнүктүү болду деген оюм бар. Анда баштай берели. Футбол же волейбол? Волейбол. Волейболго жакшы, кызыгасыз. Бокс же ММА? ММА. Тейкдаун же лоу кик дейт? Лоу кик. Лоу кик. Роналду же Месси? Роналду. Ташбака же тогуш деп коюптур? Тогуш. Ак аю же аппак аю дейт? Ак аю. Экөө бирдей эле да. Абдан жакшы. Анан эмне үчүн сиз тогуш дегенди тандап алдыңыз? Ташбака менен тогуш, ташбака билбейм, тогуш тандадым. Мен оюмча тогуш ылдамыраак чуркайт. Абдан ылдам чуркагандардын дагы тизмесине кирет, жаныбарлардын ичинен. Демек, ылдамыраак жүргөндү каалайсыз дагы. Ылдамыраак жүргөндү. Алдыда кайсы уюмдан көрөбүз сизди, JFC'ден башка? Азыр сунуштар келүүдө, көп эле уюмдардан, Беллатор дагы алардын тизмесинде бар дедиңиз.
Анан ачык Fight Nights'пы же ACB'би же M1'би кайсы уюмдан сизди жакынкы аралыкта күтүп калабыз? Жакынкы аралыкта азыркы боюмду өткөрүп алайын, анан сунуштарды азыр баш тартып эле жүрөбүз. Эми сунуштарды мындан кийин 2018 азырынча белгисиз. Кайрадан Өзбекстан Бирок чоң бир уюмдарга буйрса быйыл 2018 барабыз. чыгасыз, буюрса. Анан биз дагы ниет кылабыз. Анан Мурат Хантураев менен мушташуу оюңуз барбы? Оюм бул жерде достук жеңди да, мен экөөбүз дос болгондон кийин экөөбүз жолугуп бул жакта отуруп дос болойлу деп дос болуп калдык. Эми билбейм дагы уруш. Эми болсо Мыктыбек мырза акырындап биздин берүүбүз дагы марасына жакындап келүүдө. Сизге эркин микрофон, өзүңүздүн пландарыңыз жөнүндө, жалпы кыргыз элине мына жаңы жылды куттуктап, каалоо тилектериңизди дагы айтып өтсөңүз болот. Рахмат силерге. Буюрса пландар 2018 жылы пландар көп. Пландардын үстүнөн иштейбиз. Кыргыз элиме баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен 2018 жыл жакшылыктардын жылы болсун, ар бир үйдө жакшылыктар гана болсун. Баарыңыздарга аманчылык каалайм. Абдан жакшы сөз болду, кыска нуска. Ал эми урматтуу мекендештер, биз эми сиздер менен коштошобуз. Мыктыбек мырзага ийгиликтерди каалайлы, келерки жылы Беллатордон көрөлү, андан ары UFC'ден көрөлү. Ал эми урматтуу мекендештер, кийинки жумага чейин коштошом. Кызматыңыздарда мен Нурсултан Турузбеков болдум. КТРК Спорт телеканалынан эч кайда алыстабай спорт менен жашаңыздар.